$330.000 алдатып, 3 жылдын жүзү болуп калды. Акыйкаттыкты таппай келебиз. Акчаң болсо калтаңда, талтаңда болуп атат. А бул Ахмедова Райым Матраимовдон кийинки эле болуш керек, же биринчи болуп кетпесе да. Ким бүтүрбөсө баарыңарды жумуштан кетирем деп айтты да. 10 күндөн кийин Курманкулушев өзү кетип калыптыр жумуштан. Жолдошум да ошо кредит алгандан кийин каза болуп калган. Бул Ахмедова Гүлрустун өзүнүн склады. Банк иштеген жумушумдун айлыгын алып койду уже. Ушу баары ушу Гүлдүрүс менен Айдиндин айынан. Мүлктөрдү сатып, эчтекем калган жок. Байлардай салык алалы дейсиз. Эми бул жакта иштегендердин баары эле жыргап кетпей атыптыр. Потому что она уже за 3 года, она уже всю кровь выпила. Все, давайте. Жеке эле 3 соодагердин эле тагдыры эмес, бүтүндөй Кыргызстанды алдап жатса дагы Ахмедовалардын үстүнөн эч кандай чара көрө албай жатат. Давайте без комментариев, пожалуйста, ладно? Вы отказываетесь от комментариев? Биздин кылмыш иш 9 жолу ачылып, 9 жолу жабылып атат да. Менде вариант жок. Менде эч кандай айлам жок. Мен акырына чейин күрөшөм. Урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, мен Мусабаева Айжан Болотбековна, анан биз дегеним 3 жабырлануучу брокер логистик сервиске $330.000 алдатып, 3 жылдын жүзү болуп калды. Акыйкаттыкты таппай келебиз. Барбаган жерибиз калган жок. Бирок эч кандай жыйынтык чыкпай жатат. Сизден суранабыз ушу биздин көйгөйдү чечип берүүңүздү. Бир кездери Айжан Мусабаева Дордойдогу алдыңкы соодагерлердин бири эле. Ал аялдардын көйнөктөрүн Индиядан алып келип сатып 20 жыл иштеген. Бирок 2019 жылы брокер логистик сервис карго компаниясы менен иштеше коем деп сызга отуруп калганын айтууда. Ага кошулуп дагы 2 кесиптеши ири суммадагы акчасына күйгөн. Брокер логистик сервистин хозяйкасы Ахмедова Гүлрус, анын баласы Ахметов Айдин. Мен сырттан таанычым, ушу базарда иштегенге байланыштуучу. Бирок ушу 2009 жылдын февраль-апрель айларында Индиядан 19 жыл Бупендер Гупта келди. Анан Айдин келип мени Азия Молго чакырышты иштешейли деп. Ошондон кийин алар менен иштешип калган болчумун. Индиядан келген ким деген келди, ал ким? Бупендер Гупта деген ал болсо Ахмедова Гүлрустун бизнес партнеру. Карго ал жакта Бупендер Гуптар жөнөтөт, бул жакта Гүлрус жөнөтөт. Акчаны болсо алар мынтип айтканда, биз брокер логистик сервис менен акчаны жөнөтүшүбүз керек Индия өлкөсүнө. Ошон үчүн акчанын бардыгын бизге өткөрүп беришиңер керек деди да. Анан биз акчаны болсо кээ бирде контейнерден келип алып кетишчи, бирок көбүнчө реализаторлорум алып барып үйүнө жеткирип беришчи 12 микрорайонго. Мерим Шабырканова деп экөөбүз реализатор болчубуз. Айжан Индияга кеткенде экөөбүз ушу жака машина менен алып келип берчүбүз. Мен машина айдап келчимин да, Мерим эже санап берчи. Кимдин өзүнүн Айдиндин өзүнүн колуна берчүбүз. Андан ары алар кандай жөнөткөнүн билбейм. Анан Кыргызстанга алар алып келип контейнерге товарларды түшүрүп беришчи. Брокер логистик сервис. Эмне үчүн ошо фабриканын өзүнө эле акчаны түз банк аркылуу эле которуп жибербейт элеңиздер? Буга чейин банк аркылуу эле которуп иштечүбүз. Анан 2019 жылы буларга жолукканда алар айтышты, биз деген осо болгондон кийин брокер логистик сервистин атынан кетиш керек акча деди да. Анан бизге бересиңер деди. Ушинтип буларга берип калдык акчаны баарын. Жабырлануучулар бул компания менен 2021 жылга чейин иштешип, $609.000 товардын акчасын өткөрүшкөн. Бирок Ахмедовдор көйнөктөрдү жарым-жартылай алып келип берген. Калган $330.000 көйнөктүн дайыны чыкпайт. Соодагерлер же товардан, же акчадан жок отуруп калышкан. Мындан улам алар 2022 жылдын январында милицияга арыз жазышкан. Силер эми ушу акчаңызды бер, ушундай болду десеңиздер, эмне деп атышат алар? Башында эсептешели дешкен, эсептешүүлөр жүрсүн, анан кийин төлөп беребиз дешкен болчу. Эсептешүүлөр жүрдү, $330.000 карыз болуп калышты. Ошондон кийин эле билгениңди кылып ал дешти. Бул Ахмедова Гүлрустун өзүнүн склады. Товарлардын баары ушул жерге түшчү, анан ушул жерден портерлерге бөлүнүп, бизге Дордойго келчи.
Сиздин товарларыңыздын баары ушул жерден болуп, ушул жерден алып кетип турчусуздар да, Ушул жерден бөлүнчү товарлардын баардыгы. Акыркы ирет келген товарлар да ушул жерде болгонбу? Кылмыш иши ачылганда бул скатты болсо жабышкан болчу, опечатать эткен болчу. Ошондо ичинде 57 мешок товар бар эле. Сиздин товарыңыз? Менин оюмча ушу менин товарым болуш керек да. Анткени мартта Кирсанов Александр Сергеевич деген киши келип, бул менин товарым деп жалган маалыматты берип, жалган ГТДларды алып келип туруп, бул 57 мешок товарды чыгарып кетип жатат. Бул тууралуу арызы менен кайрылгам. Азыркы тапта тергөөлөр жүрүп жатат. Жалган дегенде кантип жалган кылып алып чыгып кетип атат? Анткени бул жерге жабылганда көйнөктөр да упаковка турат да. Бут кийимдин ГТДсын көрсөтүп чыгарып кетип атышат. Бул жалган болот да. Бут кийим деген коробкада турат. Тиги деген мешок 57 мешок болчу да. Анан мен делодан карап отуруп эмнени байкадым? Кирсанов ошентип чыгарып кетип атат. Следователь ага 57 мешокты берип атат, сенин товарың экен депчи. Бирок делону мынтип карасам, Энерго Плюс Групп деген компаниянын директору чыгарып кетип атат, Кирсанов. Бир күн мурун Свердловский налоговыйга барып, Ахмедов Айдин налогторун Энерго Плюстукун төлөп атат. Кирсанов жетектеген компаниянын налогторун төлөп атат. Ооба, Кирсанов жетектеген компаниянын налогторун Ахмедов Айдин төлөп атат. Бул менен эмнени түшүнсөм, мен түшүнбөй калдым. Бул экөө бири-бирин жакшы деле тааныбайбыз деп атышат. Кирсановдун налогторун Ахмедов төлөп жүрөт. Демек булар ушу өзүнүн эле адамы экен деп атасыздар да, ортомчу эле адамбы деп атасыздарбы буну? Өзүнүн эле адамы го деп ойлоп жатам, эми манчалык мамилеси болбосо, салыктарын төлөбөйт эле деп. Ошентип атам да. 23-жылы ушул товарлар менин товарларым сатылды. Менин товарым дегеним, бул товардын баары менин кызым атынан Эсбига деп келчи. Ушул жерде эле жапжашынакай сатышты. Ахмедовдор саттырышты. Сиз фабрикага барганда өзүңүздүн атыңыздан неме койдуруп, логотиптерин койдуруп сатчу белеңиз, Ооба. Өзүбүздүн атынан чыгып келчи, ошон үчүн менин товарым деп мен уверен айта алам. Ошону видеосу дагы бар, бардык далилдери да бар. Ушул жерде эле сатышты, каратып туруп бизди. Ахмедов Айдин бериптир товарлардын баарын. Айттыңыздар, ой, биздин товар чыгып турган, эмне сатып атасың, кой деген мындай органдарга көрсөтөбү ушул далилдерди? Баарына тең эле көрсөттүм, бирок баары тең укмаксан билмексенге салып атышат. Менден общий $609,000 алып атат. Анын чайсын которбой коюп атат. Анан келген товарды сатып ийип атат да. Ушундай болуп атат. Мен айлам кетип калдым, эмне кылышты билбей калдым. Булар өзүм билемдикке салып атышат. Ушул жерден биз дагы кайрылып кетсек болчу да экен. Урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, өкмөт башчы Акылбек Үсөнбекович, сиз өзгөчө Акылбек Үсөнбекович көп айтып келесиздер, Дордойдо миңдеген, миллиондогон акчалар айланат. Ошолорго ККМ коелу, салыгын төлөсүн, башка кылсын, байлардай салык алалы дейсиз. Эми бул жакта иштегендердин баары эле жыргап кетпей атыптыр. Эми арасында монтип мамлекеттин коргоосуна муктаж болуп жатыптыр. Азыр мына Дордойдо көпчүлүгү эле ошо салык төлөгөнгө, ККМ, сиздер мамлекет айткан нерселерге баары эле макул болуп калышты. Бирок ушул жарандар, салык төлөп аткан жарандардын дагы укугун коргош керек да. Ошончо салык төлөп мамлекет макул болуп атабы? Булар ушинтип алданып калган учурда мамлекет катары булардын укугун коргоп, ошол тарттырып ийген нерсесин алып бергенге жардам бериш керек да. Кайрылган арыздары каралыш керек. Ушуну дагы эске алып, укук коргоо органдарына бир кулак кагыш кылып, жеткирип коюш керек деп ойлойм. Анткени $330,000 деген бул өтө чоң сумма. Буну иштеш үчүн деле көп каражат кетиш керек болсо, сиз 20 жылдан бери иштеп атам дедиңиз. 20 жылдан бери иштеп атам. Ушул акчаны жоготкондон кийин эмне кылдыңыз? Бул акчаны каяктан ушунча жылдан иштеп тапкан акчаңыз беле? Бул акчаны экөө Оптима банктан кредит алынып берилген.
Мен дагы кредит алып бергем. Ошо өзүм тапкан акчам да болчу, анан кийин основной сумманы кредит алып берген болчумун. Соодагерлердин арызынын негизинде Гулюрус Ахметова менен Айдын Ахметовго 2023 алдамчылык беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Уулу Айдын 20 октябрда кармалып, тергөө абагына киргизилген. Кийинчерээк кылмышка энеси да шектелип, сыртка чыкпоо тилкаты менен баш коргоо чарасы тандалган. Бирок 2024 жылдын январында жактоочусу Гулюрус жана Айдын Ахметовдор ооруп жатат деген жүйөө менен тергөөгө кайрылган. Дал ошол оорусун негиз кылып, тергөөчү кылмыш ишин токтоткон. Ошентип, эне бала эркиндикке чыгат. Кылмыш иш ГСУ МВДдан башталган. Ошол жактан иш козголгон болчу. Анан кийин Бишкекский ГКМБ карады, анан Чуйский ГКМБ карады. Ортодо Свердловский РОВДга кетиришти. Чыксам, болгон жердин баарына тергелип келатат. Ары бери ишти түртүү эле атыптыр да. Убакыттын чоюусу эле болуп атат да, азыр убакыт чоюп мына 3 жыл болду. Биздин кылмыш иш 9 жолу ачылып, 9 жолу жабылып атат да. Акыркы жолу жабылганы 30 май 24 жыл. Чуйский прокуратура тарабынан жабылды. Бул жерде болсо иштин кандай жүргөн бардыгын башынан аягына чейин жазып берип атат. 3 жабырлануу болсок, жабырлануучудан 3 болсок, экөөнү эле жазып атат дагы. Жекшенова Мадинаны унутуп коюшту. Ал тууралуу бул жерде таптакыр көрсөтүлгөн жок. Бул менен эмнени түшүнсө болот? Булар делону даже окушкан жок. Баарына кайрылдым. Эме менен интернет тармактар менен кайрылдым, өзүм эле чыгып эле кайрылып аттым. Катты болсо 2 күндүн биринде жазам. Кат бир чамадан болду. Ошол кездеги башкы прокурор Курманкул Зулушевго да кайрылгам, Facebook аркылуу кайрылдым, анан жеке арыз менен да кайрылган болчумун. Бир күнү Курманкул Токтаралиевич жазып калды, келип кетүүмдү. Мен бардым, мени жакшы кабыл алды. Начальниктер келишти. 2 болду, 3 болду, 2 го дейм. Отурушту, анан сурады, мунун иши эмнеге жүрбөй атат десе, айтышты 8 жолу жабылып, 8 жолу ачылып атат деп айтса, бул деген силердин иштебегениңердин негизи да эмнеге 8 жолу ачылып, 8 жолу жабылат? 10 күндүн ичинде бул айымдын ишин бүтүрүп бергиле. Ким бүтүрбөсө, баарыңарды жумуштан кетирем деп айтты да. Анан кийин 10 күн өттү. 10 күндөн кийин Курманкул Зулушев өзү кетип калыптыр жумуштан. Андан кийин дагы прокуратурага бардым, чакырышты. Барганда айтты, Чуйский прокурор кабыл алат деп, Чуйский прокурорго кирдим. Андан бир жумадан алда кетип калыптыр жумуштан. Эмне болду? Сиз кабыл Кызык болуп атат. Сиз кабыл алгандан баары жумуштан кетип. Алда кетип калды жумуштан. Анан ошонан кийин Чуйский прокуратура тарабынан ишти кыскартып салып атат. Менин кылмыш ишимди токтото атышпайбы? Состав жок дейт да, доказательство жок дейт. Кантип доказательство жок болушу мүмкүн? Эгерде бул акчалардын баардыгын менин реализаторлорум алып келип берип атса, бул башка адамдар алып келип берип атат акчанын баарынчы. Мен за границада болчумун, акчанын баарын реализаторлор алып келип атат. Ахмедовалар алдык деп атат да, анан уже состав болуп атат да. Товарымды менден акчаны алып атат. Индияга чайсын которбой атат, Кыргызстанга келген товарды сатып ийип атат. Анан кантип состав жок деп мени кыскартышы мүмкүн? Өзүңүз ошол кайра кредит болду, кредиттериңиз кантип төлөдүңүз, алган карыз, кол акчалардан кантип кутулдуңуз? Кутула элекмин. Азыр деле аркамда толтура карыз бар. Банктан болсо болгон мүлктөрдү сатып, эчтекем калган жок, баардыгын сатып кутулдум. Мен кутулдум, Жекшенова Мадина кутула алган жок. Ошо. Азыр учурда эмнеңиз калды? Болгон бүткөн баардык мүлкүңүздөрдү сатып бүттүңүздөрбү? Бүттүк, эчтеке калган жок. Бир эле жашаган үйүбүз калды, болду. Соодабыз дагы бизнесибиз деле ошондой кичинекей эле бирдеме болуп калды азыр. Эптеп күн көрүп атабыз.
50 000 кредит банктан алып берген, бүт документально банктан алганым турат. Кайра Индияга ошолорго банктан аркылуу которгон переводдун баары турат. Ошондо $47 000 буларга берген болуп атам да. 50 000 алгам банктан. 47 000 ошо немеге бергем, товарга салгам да. Азыркы учурда ошо кредитибиз төлөнбөй, банк менен да соттошуп, неме кыла албай атабыз. $47 000 баарына тең товарыңызды жеткирип алып келбей калдыңызбы? Ооба. Эми $50 000 кредит алгам дейсиз, ал деле чоң сумма экен. Бул аны кантип төлөп атасанын, же товарыңыз жок болсо? Төлөнбөй 3 жыл болоюн деп калды, уже банк менен соттошуп, токтотулуп, уже мына эми жакында банктагы эмне деп, сот эмне деп чечет билбейм, үйүңөрдү алып коебуз деп атат. Мен 3 балам менен мына жалгыз жолдошум да ошо кредит алгандан кийин каза болуп калган. 3 балам менен жалгыз үйдү эмне кылам деп коюп отурам. Улам сотко жазабыз. Гүлдүрүс менен Айдин деп эч кандай жооп жок болуп атат. Балдарыңыз канчада? Балдарым 16-да, улусу, кичүүсү 9-га чыкты. Даже менин банк иштеген жумушумдун айлыгын алып койду уже. Кредит төлөбөйсүң деп, мен азыр уже эч кандай неме выход жок болуп калды. Балдарымды кантип багам, августтан бери уже айлыгымды кармап атат банк. Балдарга чыккан пенсия дагы бар болчу, аны дагы ушу банк төлөбөйсүң деп кармап атат аны дагы. Эч кандай балдарга жана жок, атасы каза болду деп потеря кормилица деп пенсия алчумун 10 000 сом. Ошону дагы неме кылып койду да, кармап койду банк. Кредит төлөбөйсүң деп. Ушу баары ушу Гүлдүрүс менен Айдиндин айынан мен ошо үйүмдү коюп, ошолорго товар салгам, акчамдын баарын ошолорго бергем. Мени уже арестке коюп койду банк. Эч кандай банктын немелери менен кыла албайм, которо албайм. Эми банктын бүт баарын счетумдун баарын блокировка кылып койду. Өзүмдү арестке коюп койду. За граница чыга албайм, эчтеке кыла албайм. Тергөө учурунда дагы бир кызык жагдай ачыкталган. Миллиондогон акчаны айлантып, Индиядан тонналаган кийим ташып келип жаткан Broker Logistics Service карго компаниясы бажы алымдар үчүн 1 сом да төлөгөн эмес. ГСУдан Жумабаев запрос берген бажы кызматына. Broker Logistics Service'ке мага, Ахмедоваларга кимге товар келди депчи. Анан бажы кызматы жооп берип атат. Broker Logistics Service'ке эч кандай товар келген жок деп. Кыскасы. Райымбек Матраимовду камап отурушат. Контрабандист деп. Элдин мүлкүн жеген, мындай кылган деп. А бул Ахмедова Райым Матраимовдон кийинки эле болуш керек, же биринчи болуп кетпесе да, ошончо жылдан бери. А эмне үчүн булар камалбайт? Эмне үчүн булар мамлекетке эчтеке төкпөйт? Ушунча контрабанда кылып атса, далили менен көрсөтүп атсак, мен башкасын койдум. Өзүм менин эле товарым Кыргызстанга кирип атат, бирок бажыда жок болот атпайбы? Ушул жакшы бир шпаргалка болот окшойт укук органдарына. Элестетсеңиздер, тонналаган товарларды Индиядан алып келишет экен. Бирок иш жүзүндө Индиядан келип дордойго түшөт, сатат, жеткирип берет. Булардан ишкерлерден, дордойдо иштеген соодагерлердин акчасын алат. Ал эми мамлекетке андан эч нерсе түшпөйт. Бажы кызматы өзү расмий документин көрсөтүп айтып атат. Эч кандай бизден бул компания бизден бажы төлөмдөрү таризде өткөн эмес деп. А бажыды аркылуу өтпөсө ал кантип алып өттү? Кумга сиңген сууда эле жок болуп кеттир товарлар анда. Ошол жагын укук органдарына көңүл бурса болот экен. Бул жерде аз сумма эмес, миллиондогон сумма, тонналаган товар жөнүндө сөз болуп атат. Кайрылбаган жерибиз калган жок. Баягы акчаң болсо калтаңда, талтаңда болуп атат. Акчасы барлардын да сөз сүйлөнүп, бизге окшоп ыйлаган кишилер толтура. Биздинге окшоп иштери каралбаган иштер толтура. Арыз жазгылары деле келишпейт дордойдо. Мага окшош толтура, бирок жазышпайт, анткени жөн эле чуркап кала беребиз депчи.
Мен акыркы тыйыныма чейин буларга карматып отурам да. Банктан үйлөрдү коюп кредиттерди алып берип атам. Үчөөбүз. Анан эчтекеси жок калдык. Мынакей 6 жетим көчөдө калган атат бул Ахмедовдордун айынан-чы. Менде вариант жок. Менде эч кандай айлам жок. Мен акырына чейин күрөшөм. Урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, 3 жылдын жүзү болуп калды. Барбаган жерибиз, какпаган эшигибиз калган жок. Акыйкаттыкты таппай келе жатабыз. Жеке эле 3 соодагердин эле тагдыры эмес, бүтүндөй Кыргызстанды алдап жатса дагы Ахмедовалардын үстүнөн эч кандай чара көрө албай жатат. Государствого миллиондогон карыз болуп турганын көрсөтүп турсам дагы ушул күнгө чейин үстүнөн кылмыш иш ачылбай атат. А менин арызымдын негизинде ачылган кылмыш иш 9 жолу ачылып, 9 жолу жабылды. Ушул күнгө чейин акыйкаттыкты таппай келе жатабыз. Сизден суранам, ушу биздин ишти акыйкат каратып бериңиздү. Алло, саламатсызбы? Гүлнур Заблизовна, да? Да. Саламатсыз, менин атым Элеман Карымшаков, эркин журналист болом. А вы на кыргызском понимаете, да, кыргызча? Түшүнөсүзбү? Нет, я не понимаю. Ага. А мне зовут Элеман. Да, и я с журналистами не общаюсь. Да, можно к вам, да? Я независимый журналист куда мне Элеман можно? Карымшаков. К нам обратилась гражданка Айжан Мусабаева. Поэтому она уже 3 года достает меня, она уже достала, уже сил нету вообще. Не обращайтесь ко мне. Не, по этому поводу, как вторая сторона, мы хотели получить ваше мнение и ваши комментарии. Я не даю комментарии. Все. А почему не даете комментарии? Потому что она уже за 3 года, она уже всю кровь выпила. Все, давайте. А как вторая сторона, вы же должны комментировать или отказываетесь от интервью? Отказываюсь. Хорошо. Тилекке каршы биз экинчи тарапка кайрылганыбызда биз такыр жооп бербейбиз. Биз жооп берүүдөн, интервью берүүдөн баш тартабыз деди. Эгер экинчи тарап өздөрү ушинтип аткан болсо, анда биз алардын пикири жок, биринчи тараптын кайрылган документтердин негизинде материалды чыгарууга аргасыз болуп жатабыз. Алло, ассаламу алейкум. Айдин мырза менен байланышып атабызбы? Это кто? Это Айдин, да? Кыргызча түшүнөсүзбү или на русском говорить? Да, орусча болот, да. Ага. Давайте на русском, да. Да. Айдин мырза, меня зовут Элеман Карымшаков. Давайте без комментариев, пожалуйста, ладно? Вы отказываетесь от комментариев? Может... Вы что, по телефону или что? Не, мы можем встретиться к вам, с вами. Она говорит свое, у каждого своя правда. У каждого свое право, поэтому, да, мы связались с вами, чтобы вы тоже сказали свою правду, как вторая сторона. Она обвиняет вас, что вы не даете какой-то сумму, да, больше 300 тысяч долларов. Ну, это же она просто с воздуха берет что-то и говорит. Это что, каждому проходящему будете вот так верить, что говорит человек? Нет, там уголовное дело есть. Она показывала документы, подтверждающие. Ага. Поэтому хотели бы получить, да, с вашей стороны тоже комментарии и свою правду. А вы что, только со мной связывались, да? С вашей мамой тоже связались, она отказалась, и поэтому звоню вам. Ну, если она отказалась, мы против, разбирайтесь там с ней сами.